Assalamu алейкум, урматтуу замандаштарыбыз, мекендештерибиз. Жашыл Кыргызстан акциясы уланат. Кезек Ысык көлдө. Кээ бир Кыргызстандын аймактарында бак эге турган убакыт өтүп кетти. Мисалы Араван жакта, Сузак жакта менин оюмча, бирок көлдө, Нарында, кээ бир тоолуу райондордо кезеги эми келди. Бул бир жылда бир гана келген шанс. Ким эгелек болсо эгип калыңыздар өзүңүздөр үчүн, улуу мун үчүн, бала бакыра үчүн. Анткени жакштан бак калат дейт, жамандан жүрөгкө так калат дейт. Ушул эгилип аткан кайыңдарга канча куш консо, канча курт кумурска көлөкөлөсө, канча шаарга көрүк берсе, ошонун бардыгы адамдын пайдалуу берекелүү амалы. Ошон үчүн кыямат кайым болуп атканын билсең дагы эртеге күн батыштан чыкса деле колуңда бак болсо отургузуп кой деген сөз айтылат экен. Кыргызстаныбыз жашыл болсун. Жашыл болуш жөн эле болбойт, ар бирибиздин ыкласыбыздан, дилибизден, аракетибизден. Ар бир адамдан бирден эмес үчтөн көчөт деген акция уланууда. Бүгүнкү иш чараны уюштурган жергиликтүү кеңештин депутаттарына чоң рахмат. Рахмат агай сиздерге. Чоң рахмат ушул волонтерлорго, жергиликтүү жигиттерге. Анан колдон келсе каражат топтоп өз чөнтөктөн кылган жакшы болот экен. Бир жер бар, жөн эле эгип коюп кетип калбастан, ким эгет, ким карайт, ким сугарат, ошолорду кошо дайындап, жоопкерчилигин кошо алсаң абдан жакшы болот экен. Азыр ошондой акция башталды. Эгебиз, өстүрөбүз деп. Кескенди билгендер эккенди да билсин, өстүргөндү да билсин. Бул деле балага мамиле кылгандай нерсе. Ким эгерде бата алам десе, бир эле адамдын эмес, табияттын деле батасын алса болот. Бата алган адам агарат көгөрөт. Ошон үчүн кыргызда сөз бар, бата менен эр көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт деп. Салам алейкум. Бул аябай жакшы жүрөлгө Кыргыздын азамат жигиттери. Мына менин оң жагымда билесиздер, Каныбек Жолчубеков деген жаштар арасында грек-рим күрөшү боюнча дүйнөнүн чемпиону болгон. Ошол эле мезгилде студенттер арасында 2 жолу чемпион болгон. Жаштар арасында Азиянын чемпиону. Ошондой көрсөткөн титулдованный, кадыр барктуу сыймыгыбыз болгон. Азыркы мезгилдерде ушул ак жол, жоламандарды таптаганга чоң салым кошуп аткан азамат батырларыбыздын бири. Жашыл мурас, Жашыл Кыргызстан акциясын колдоп атайын иш-чара катышып атат. Чоң рахмат Каныбек мырза. Ушундай эле Ак кыз мырза талай карате боюнча чемпиондорду чыгарган, Кыргызстандын, Борбордук Азиянын, эл аралык белдештердин карате боюнча чемпиону. Ушундай спортсмендерибиз дагы бул акцияны колдоп атат. Бул акция элдики. Мекенде элдики. Ар күнү салым кошолу. Убакыт аз эле калды. Жакында сезон өтүп кетет. Ошол бойдон эмпи жылга чейин кааласаң дагы бак отургуза албайсың.